Ошто 80 үй бүлө ачык асман алдында калуу коркунучунда калды. Союз учурундагы текстиль ишканасында иштеп, анын жатаканасында ушул кезге чейин жашагандар чыгарылууда. Акмөр деп аталган жай аукциондо жеке тарапка сатылып кеткен, бирок жашоочулар ал жерден чыга турган түрү жок. Анткени буга чейин аларды 5 жолу жатакананы бошотуу талабы менен сот аткаруучулар келген, бирок андан майнап чыкпай келет. Талаш тартыштан жабыркадык дегендер да пайда болду. Окуяны жеринен Даткаш абдан көрүп кайткан. Сот аткаруучулар Оштогу Акмөр жатаканасын жашоочулары мажбурлап чыгарышууда. Мындай аракеттер буга чейин да бир нече жолу болгон. Бирок мурдагыдай эле ага макул болбогон жашоочулар топтошуп каршылык көрсөтүшүүдө. Өзүңөрдү басып алдыңдар. Басбай мен балдарым үчүн жаныма берем, каныма берем мен. Эки балам мен көчөдө калтырбайм мына. Силердей балдарым бар менин. Неврелерим бар. Bir канатада тыгылып отурам, ошону яны эгилбай атасыңар, уялбастан. Бул сыяктуу мажбурлоолор бул убакка чейин да 5 жолу орун алган. Жашоочулар соттун бул багыттагы чечими экинчи жолу мыйзамсыз чыкканын билдиришти. Ал эми сот аткаруучулар жатакананын 70 жашоочусун чыгаруу боюнча чечим бар экенин бетке кармап, аны аткаруу милдеттер экенин да айтышууда. Булар ошо акча менен кылганбы, ошо сот менен эмне кылып чыгарбаптыр. Кече облус сотто биз түшүнбөй эле жүргөнбүз. Кече облус сотто бизге түшүндүрүп айтып берди. Сот өзү айтып берди. Жок болсо дубликат кылып алышыңар керек деди. Эгер эмне боло турган болсо деди, мынтип кайра чыгарганга болбойт. Эмнени чечимди эки жолу. Акмөр жатаканасын 2008 жылы Ибайдулла Бидинов 4 миллион 639 миң сомго акцион аркылуу сатып алганын буга чейин айтып келген. Жатакананын жаңы ээси үйдү бошотуу боюнча тургундар менен тил табыша албай келет. $4 milyon 670 mingге. 4 milyon 670 mingге. Ал сизден бул сатып алалы деп атыптыр го, 20 миллионго чейин ага. Сатып ала турган болсо, ушунда бирөөнүн үйүндө кирип алып жашайбы булар? Үй жок каяктан менен отурат. Бул курук сөз да болбогон сөз. 20 миллионго чейин акча берет элек деп атышат да. Эмике сага мен 20 миллион акчасы болсо, булар башка жерден менен үйлөрдү алып менен. Булар үйлөрү деле, жайлары деле бар нерсе, просто кирип алып анда акмактык кылып алган жери. Мен буларга түшүнө албадым ошол эле. Жатакана тургундары менен сот аткаруучулардын келишпестигинен улам жабыркап ооруканага түшкөндөр да бар. Алардын айрымдары күч колдонулганын айтышууда. Жабыркаган тургундар тийиштүү органдарга кайрылаарында кошумчалашты. Атайлап мындай чыкканагын ачкыдан койдуда булчу атайлады да ушу ачкы сыргыгандан кийин анан мени кордоду да. Sen de arızası geç kurun. Abartı taştan. Bunu alış için ben akşam geleceğim. Töleyt. Акмөр жатаканасында олтурукташып калгандардын көпчүлүгү Союз мезгилинде күркүрөп иштеп турган кездеме комбинатында иштегендер. Ал эми анда жалпысынан 80 үй бүлө, тактап айтканда 400гө жакын жашоочу бар. 2010 жылы Ош шаардык соту тургундарды жатаканадан чыгаруу боюнча өкүм чыгарган. А бирок тургундар соттун чечими мыйзамсыз экенин айтып, каршы чыгып келишет. Алардын көбү бара турган жери жок экенин айтып, бул кармашты аягына чейин түшөөрүн билдиришүүдө. Даткаш абдан Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс.